Жазуучусу жок элдин тарыхы жок. Жазуу билбеген адамдын өмүр баяны болбойт. Ал эми кыргыз элинин аалам адамы бар. Ал Чыңгыз Айтматов. Мына мен ушул сөздү мындан 20 жыл мурун ушул Чыңгыз Айтматов агабыз менен жолукканда мен айткан экенмин. Мына бул кепти да мен бүгүн айтып атам. Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү, ал көрсөтүүнү мен Куттумедин Базаркулов алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова эжебиз. Саламатсызбы, Роза? Саламатчылык. Жакшысызбы? Жакшы. Эми мынакей бүгүн биз ушул аалам адамы Чыңгыз Айтматов жөнүндө кеп кылсак деп калдык да. Ана мен сөздүн башында айтар элем да, ушул Чыңгыз Айтматов ушундай ааламды кимден алган? Чоң энесиненби, атасынанбы? Ошондо кандай айлана чөйрөдөн алган? Мен ойлойм, бул бир көрүнүштү бир кишиден болбойт болуш керек. Чоң энеси да, ата энеси да, анан эң негизгиси баягы согуш жылдары айылда өскөн мезгили, айылдагы элдин акыбалын көргөнү, ошонун баарын түшүнө билгени, ушунун баары таасир тийгизди деп ойлойм. Анан да бир нерсе, мынакей Чыңгыз Айтматов бала кезинен ошол өзү бала болсо дагы аткаруу бийлигине катышып, согуш жылдарында көрүп, элдин акыбалын көргөн экен да. Эми ушул бала кезине бир кайрылып кетсеңиз, бала кези чындыгында эле кайгылуу окуяларга болуп өткөн да. Ар кандай болгон да, баягы кичинекей кези абдан эле бактылуу, бир жакшы шартта болгон. Мисалы үчүн мындай бир нерсе бар. Азыркы Раззаков менен Киев көчөсүнүн кесилишинде Агропромдун имараты турбайбы? Ошол жерде илгери бала бакча болгон. Азыркы ошол жердеги Чыңгыз акенин эстелиги дээрлик ошо бала бакчанын коросунда турат да эми. Жакын ошол жерге. 30-чу жылдары баягы кыргыздар көчмөн турмушунан отурукташууга өткөн кезде баягы бир жашоосундагы ар кандай эрежелер, өзүн алып жүрүүлөр, мунун баары өзгөрө баштайт да. Анан ошондо балдарды мектепке даярдаш керек болот. Балдарды мектепке даярдаганда анын өзүнүн шарты, ага атайын бир кандайдыр шарттар керек да. Анан ошону сыягы ошону элге жеткизиш үчүн Ленинчил жаш деген газетада Райхан Шүкүрбеков деген жаш журналистке тапшырма беришет экен. Сен ушундай бир макала жаз. Балдарды мектепке кандай кылып даярдаш керек деп. Анан ал киши ошол бала бакчага барат. Бала бакчага барып, старший группадагы балдарын алып, анан аларга өзүнүн тегерегине отургузуп алып, ар кандай суроолорду берип, үйдө эмне кыласыңар, бала бакчада эмне кыласыңар, кандай оюнчугуңар бар, келечекте ким болгуңар келет деп ар кандай суроолорду бергенде, ошолордун арасынан бир бала абдан суроолорго жакшы жооп берип, батымдуу мындай уялып кетенчиктебей жакшынакай жооп берген бир баланы байкап калат дагы, анан ойлойт ошо баладан эле интервью алып калганын жөнөтөйүн деп. Анан ошондой кылат. Анан ошол бала Чыңгыз Айтматов болуп чыгат. Анан кандай үй бүлөдө кандайсың? Эми ошол интервьюдан көрүнүп атат да. Ата энеси муну абдан жакшы көрөт, оюнчук алып берет, үйдө бурчум бар дейт. Ал бурчумда мен оюнчуктарым бар, жомок китептерим бар, атам жардам берип түзгөнбүз аны дейт. Анан оюнчуктардын арасынан эмнени жакшы көрөсүң? Машинени жакшы көрөм дейт. Ал кезде эми азыркыдай оюнчук жок да. Машине деген дагы абдан сейрек учуроочу оюнчук. Анан ошо атам эми бир командировкага барса,
мындан да чоңураак машина алып келип берем деп айтты эле деп жана журналистке айтып атпайбы. Анан чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо шофер болом дейт. Ал кезде ал абдан бир мындай сейрек учуроочу, абдан мыкты адистик деп түшүнүшөт да. Анан кечинде үйдөн эмне кыласың? Үйдөн ушу жанагы ойногонун, сүрөт тартканын айтып, анан немеси убактысы келгенде жатып уктайм. Бирок уктардын астында дайым же апам, же атам мага сөзсүз жомогуп берет дейт да. Эми ошол айткан сөздөрүнөн анан мен мындай ири тамга менен жазылган сөздөрдү окуй алам азыр. Азыр эми ошол тамгаларды жазганды үйрөнүп атам үйдөн. Апам же атам үйрөтөт деп айтат да. Эми ошондон деле көрүнүп турат да, балага абдан жакшы, туура көңүл бурулуп, анын мектепке барганда кыйналбай окуй тургандай кылып даярдап аткандары. Кийин жайында дайыма чоң энесине жиберишип, ал чоң энеси жайлоого алып барып, өзү теңдүү балдар менен ойноп, ат минип, козу кайтарып ошентип жүрөт. Мен ойлойм, ал ошол бала кези, ошол чагы абдан бактылуу го деп. Бир жагынан чоң энесинин жомокторун угуп өзү да жазат эмеспи. Анан Москвага көчүп кетишет. Москвага көчкөндө Чыңгыз аке 1-2 классты Москвадан бүтүрөт. Анда дагы колдон келишинче музейлерге алып барышып, ар кандай кинолорду, а кезде кино жаңы гана өнүгө баштаган мезгили, кинолорду көрсөтүп, ошентип чоңойтушкан экен. Анан 37-жыл келип, атабыз жана репрессияга тушугуп, анан оор күндөр башка түшүп, ошондон баштап анан балалыгы кыйын кезеңге туура келет. Эл душманынын баласысың деп пионерге албай коюп, мектепке албай коюп, өзү ошол эле жана Дүйшөндүн мектебине шекерге барганда албай коет директор, эл душманынын баласын окутпайм деп. Араңдан зорго мектепке алдырып, анан согуш башталып калат. Согуш катталып жанагы оор акыбалга. Анан окууну таштап, өзү бир жазган бар, мен согуш башталганда 6-классты бүткөн болчумун. Анан окубай калдым, согуш жылдары иштеп калдым деп. Согуш жылдары ошо сельсоветке секретарь болуп иштеш абдан оор маселе да. Бирок ошого баш ийип, ошол акыбалды түшүнүп, жакшы иштеп берет. Анан ошо элдин акыбалы абдан оор болгон, ошо элдин кайгысын кошо тартып, мен ойлойм ошондо бир өзү адам катары калыптанган мезгили ошого тушка туура келип, анан элге болгон мамилеси ошодон калыптанды го деп ойлойм. Бала кезинде эл менен чогуу иштеп, ооба. элдин жана кыйынчылыктарын көрүп, анан ошондо калыптанган турбайбы. Анан мен бир нерсени сурагым келип атат да. Мына бүгүнкү күндө ошол Чыңгыз Айтматов, деги эле мен Жалал Абад шаары жөнүндө тарыхын изилдеп, анан тарыхын жазгам Жалал Абад шаарынын. Ошондо Жалал Абад облусунун 1-губернатору Төрөкул Айтматов болгон, Төрөкул Айтматов. Анан Чыңгыз Айтматовду ошол Жалал Абадда төрөлгөн деген кеп бар. Ушуга сиздин оюңуз? Эми Чыңгыз Айтматовдун өзүнөн сурап койсо, мындай күлүп жооп беришкен да. Эми Кыргызстан, кыргыз эли баарыбыз бирбиз дегендей. ооба. Ошол туура, биздин атабыз 26-28 жылдары, 29-жылга чейин Жалал Абадта иштеген. Анан ал жерде иштеп жүрүп, 29-жылдын башында атабызды
Фрунзеге өнөр жай министрин ордуна чакырышат да. Соягы собеседованияга чакырышат окшойт. Ошол Жалал Абадтан алып, Фрунзеге келтирели. Ал кезде эл чарбасын жөнгө салыш керек эле, абдан оор акыбал болуп турган, индустриализация деген башталган, биринчи 5 жылдык план аткаруу деген абдан чоң маселелер турган. Ошону бирөө башкарыш керек эле республикадан. Ошого Төрөкул Айтматов жарайт деп чакырышып, бул эми 28-жылдын билбейм, ноябринде болгонбу. Анан апам кошо келет. Май күнү жетип турат. Биринчи тун баласы чарчап калган экен да. Анан ошодон коркуп дагы барып борбордон эле барып төрөп келейин деп кошо чыкса керек атам менен. Анан бияка Фрунзеге келсе, чоң энебиз катуу ооруп калыптыр деген кабар келет. Анан кой барып көрүп келели деп Шекер жакка жөнөшөт. Шекерге келгенде баягы жол жүрүп тияктан бияка, бияктан тияка неме болуп калат, толгоосу башталып калат да. Анан Шекерден төрөп калат. Мен тууганым бар эле. Ошол айтчу эле, менин апам Чыңгыздын киндик энеси деп. Биздин аттарын унутуп калганмын. Биздин жакын тууганыбыз Тойлубай деген. Жакын тууганыбыздын аялы Жумагүл эне төрөткөн экен. Анан баягы кичине тыныккандан кийин кайра Жалал Абадка алып кетет. Анан Жалал Абадка келгенде ЗАГСка кайрылат экен. Биз эркек балалуу болдук, ушуну регистрациядан өткөрүп койгула, неме күбөлүк кагаз жазып бергиле деп. Анан Жалал Абадтын ЗАГСында ушул жерде төрөлгөн деп жазып берген немеси көлүгү болгон экен. Ошол жерде жазуу калган. Ошон үчүн айтып атышат Жалал Абадта төрөлдү деп. Ачында Шекерде төрөлүп, анан Жалал Абадка барып регистрация. Шекерде регистрациялабайт. Эмне кереги бар дейт дайым а кезде. Ал жерде ЗАГС жок. Жалал Абадта ЗАГС бар. Обком губернатору деп атасың. Өзү губернатор болсо, анан жаздырып алды да. Ошол анда ким ойлоптур? Айырмасы кайсы жерде төрөлгөнү. Анан ал немени алып, бияка болгондо бир 2 ай, 3 ай эле жашаса керек Жалал Абадта. Анан бияка министр болуп келет атабыз. Анан көчүп келишет Фрунзеге. Фрунзеде министр болуп иштеп, анан дагы 3 жылдай, 2 жыл. 2 жылдан кийин дагы Ош районуна барып, ал жерге дагы иштейт. Ошто номер 1 бала бакча бар, ошого да барган экен. Кээ бирөөлөр айтат, Ошто төрөлгөн деп. Оштун бала бакчасына барган. Анан кайра Фрунзеге келип, анан Москвага көчүшөт. Москвага баратканда ага чейин Чыңгыздан кийин Илгиз төрөлөт. Анан эжем Люция деген эжем, ал эгиздин түгөйү. Эркек баланын аты Рева, кыздын аты Люция болгон экен. Анан Рева 6 айлык кезинде чарчап калат. Анан Люция, ошондо Чыңгыз, Илгиз Люциянын күбөлүктөрүн алып Москвага барат. Анан китептекчилерибиз болчу эле дейт, ошондо бир папкага салып койгонбуз дейт жана күбөлүктөрдү. Анан ал бул болуп 37-жыл келип, Правда газетасына атабыздын фамилиясы жазылып, эл душманы, улутчул ал бул деп жамандалып жазылып калган болот.
А кезде правдага жамандалып жазылса сөзсүз камайт же жумуштан түшүрөт. Анан ошону сезип атабыз болбой апамды тез арада жөнөп кетти шекерге деп, шекерге жөнөтөт. Анан мен жаңы төрөлгөм, мен метрикам столдун үстүнө жаткан экен. Аны сумкасына салган экен апам. Берки 3 баланын метрикасын унутуп калыптыр, шашып атып. Ал папкада калып калыптыр. Анан ошону менен апам кете берет шекерге. Ага кезде мектепке метрикасы жок эле алчу, паспортизацияда анчалык азыркыдай күчтүү эмес болчу. Анан кийин ал метриканын кереги деле жок болгон. Анан 46-жыл Чыңгыз аке 8-классты бүтүп техникумга өтөм дейт. Техникумга өткөндө паспорт керек. Документтердин баарын жыйнаганда паспорт алайын десе күбөлүк жок. Эми күбөлүктү жана НКВДнын архивинен ала албайт. Москванын НКВДсинин архивине кеткен. Атабызды 37-жылы декабрь айында, 1-декабрда камакка алышат да келип. Анан үйдү тинтип, анан ошол атабыздын немесинде, тергөө ишинде жазылып жүрөт. Бир документ жана өз ара кат жазышкан, өз ара жазышкан каттар салынган папка алынды деп. Изъята одна папка с документами и перепиской деп жазылып жүрөт. Ошол немеге кеткен жана документтер НКВДнын архивине кеткен. Москвадагы же бизге Фрунзеге берип жибердиби? Москва 46-жылы Москвадан сураса деле, Фрунзеден сураса деле аларды бермек эмес. Жалал-Абадка, Таластан Жалал-Абадка барып келиш керек жана немени алыш үчүн. Биринчиден бул согуштан кийинки жылдар материалдык жактан оор болчу аяка барып келишке. Экинчиден апабыз катуу ооруп, ден соолугу жарабай турган. Анан бул экинчиден, үчүнчүдөн Жалал-Абадка келген күндө дагы эл душманынын аялы деп аны тоотуп, ага ал документтин копиясын берерин Кудай билет эле. Анан ошонун баарын баамдап апам анан шекердин сельсоветине барып айтат: мен баламды ушул жерден төрөдүм эле, элдин баары билет. Эми ал кезде метрика берилчү эмес да, башка балдарды деле ошентип эле кийин берген справкасын. Анан согуш жылдары силерге иштеп берди. Эми бир справка жазып бергиле, шекер айылына төрөлдү деген. Деп справка жаздырып, анан паспорт алышат. Анан ошол паспорт менен өмүрүнүн аягына чейин жашады киши. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен ойлойм, Чыңгыз аке Жалал-Абадта 2 ай жашаса керек. Ал эми шекерде өзүнүн жанагы 9 жашында келип, 8-ден 9-га караган мезгилинде келген. Ошол 8 жашынан баштап жигит болгонго чейин шекерде жашады. Ошол жердин элинин көз карашы, элинин ой жүгүртүүсү, алардын философиясы, алардын када салты, ушунун баарын өздөштүрүп, ошонун өзүнө сиңирип, адам катары шекерде калыптанып өстү. Ошон үчүн мен шекерде туулуп өскөнмүн деп жазганы, айтканы туура го деп ойлойм. Төрөкул Айтматов боюнча, ушул Нагиба апа анан Төрөкул Айтматов боюнча бирге көрсөк, ушул Төрөкул Айтматовдун каттары, же болбосо акыркы каттары жөнүндө эмне жөнүндө жазчу экен? Ушул жөнүндө бир угуп алдыңызбы? Эми бул мындай да 37-жыл баягы булардын түшкөн сүрөттөрү, мүмкүн өз ара жазышкан каттары болсо керек. Бирок апам
ал сүрөттөрдү мисал үчүн жанында бирөө отуруп түшкөн болсо, бирөө айтышы мүмкүн. Ой, Төрөкул Айтматовдун жанында отуруп сүрөткө түшкөн экен баланча киши деп айтып койсо эле аны да камайт да. Анан ошон үчүн апам коркуп, ал сүрөттөрдүн баарын жок кылган. Мүмкүн ошо каттары болсо, каттарды эле жок кылса керек. Бирок акыркы жазган каты ушул күнгө чейин бар. Эми ал Москвада, атабыз Москвада калат, август айында биз көчүп кетебиз. Аны ушул биз 1-сентябрь күнү көчүп келиптирбиз немеге, Маймак станциясына. Ошо сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кат жазышат, декабрда камайт атабызды. 26 ноябрда акыркы жазган каты бар экен. Сенин жазган катыңды алдым. Эми ал каттар НКВДшниктер окуйт да. Ошон үчүн ага бир кандайдыр бир ички сырын же бир өзүнүн бир немесин жаза албайт да. Анан жалпысынан эле жазат. Сен 19-да жазган катыңды алдым. Аман эсен экениңерди билип абдан кубандым. Анан ушу Розочка арктап кетти дептирсиң. Эмне ооруп атабы? Эмки катта балдардын ден соолугу жөнүндө жазчы. Анан балдарга дептер, портфель салам дедим эле, аны бүтүрө сала элекмин. Менин акыбалым, иштерим баягы мурунку катта жазгандай дейт. Ушундай ачык жазбайт. Деп ушинтип жазып, акыркы каты болгон экен. Анан 26-сында жазып, анан 1-нде камалып кетип атпайбы. Кийин апам бияка келди дегенди уккандан кийин свидание сурап келет. Келгенде свидание бербей коюшат. Кече бир аял Алматыдан келди. Анархан деген аял. Өзү Ысык көлдүн кызы экен. 45 жыл болду дейт. Немеге Казакка турмушка чыгып Алматыда жашап атам дейт. Бирок атамдын айтып бергендери эсимде дейт. Мен өзү ыр жазат экен, бир нерселер жазат экен. Анан ошо атасы жөнүндө китеп жазган экен. Атасы көп нерселерди айтып берчү экен да. А киши жаш экен. Анан ошол 37-жылы камалат дагы. Ошо камалып атканда а киши бир 22-23 жаш экен. Биздин атабыз 34 жашта экен. Анан баягы аябай катуу кыйнаган да буларды. Мисал үчүн кыштын күнү суукка чыгарып, кийими жок чыгарып абдан үшүтүп туруп, үшүдүңбү, жүр эми ысытам сени деп анан комнатага киргизип, кып-кызыл болуп, ысыган плитанын үстүнө отургузуп, же болбосо таза деле албаса башы менен мештин ичине тыгып киргизип, колунун манжаларын эшикке кыстарып, талкалап, ушинтип кыйначу экен да. Анан ошондой кыйнагандан кийин анан баарына кол коюп берет да, айткандарына, алардын жазгандарына. Анан ошентип бир кыйналып жаткан мезгили окшойт. Ошондой допростон кийин ошо жанагы Анархандын атасы айтат экен, Төрөкул Айтматовго аялы келиптир, киргизбей жатыптыр дегенди угат да. Анан бирок эми ал бир передача алып келет да эми түрмөдө жаткан кишиге. Анан ошол жердеги аларды карап аткан сторож айтат экен, бар алып келгендерин бияка алып кел деп. Анан ал чыгат жана апам күтүп аткан жерге. Барсам бир жакшынакай сулуу аял отурган экен. Айттым дейт, а киши азыр чыга албайт, сиз менен жолуга албайт деп айттым дейт. Анан апам бул кандай эми андай болсо өзү акыбалы кандай, тиги бу деп ошентип сураса, эми жашырып коюптур да, эми
кыйналып жатканын ушундай уруксат бербей жатышат деп. Анда айтып кой, мынауларды алып барып бер, анан айтып кой, биз аман эсенбиз, балдардын баары аман эсен, баары салам айтып атат, тиги бу деп ошентет апам. Эртесине калып дагы, эртеси дагы свидание сурайын деп десе, жатар жер жок. Баягы тааныштары, мурунку тааныштары, туугандары эч ким карабайт, баары коркот, киргизбейт үйүнө. Анан кайра поездга түшүп алып, кайра шекерге кетет. Анан үйгө келгенде, шекерге келгенде атамдын эжеси болгон Айымкүл деген. Ал кичине наразы болот. Сен ушу жакшылап суранган эмессиң го. Элдин баары эле жолугуп атпайбы? Сен эмне жолукпай келдиң Төрөкулга деп. Мен өзүм бараман да деп, анан ушу сыягы ноябрдын 8-инен кийин келген окшойт, 38-жылы. Ийниси Рыскулбекти алып, анан угат экен да, Төрөкулду окуп аткан жеринен эле алып кетти. Үстүндө кийими деле жок экен, үшүп атыптыр дегенди уккандан кийин анан ал киши өзү мындай тикмечи киши болчу, ага жылуу тон тигип, Грозный селосунун базарынан өтүк алып, тебетей тигип, ушинтип баягы талкан майынын баарын жыйнап анан келет. Келсе дагы киргизбей коет. Сыягы мен ойлойм, ушу 8-ноябрда уже өлтүрүп койгондон кийин кете бер деп ошентип а кишини кетирет. А киши анан ушу эми айтып бергендери да, кайра поездга түшүп, кайра кетип баратканда ушу жатып калат да. Андан кийин жана инисине айтат: "Жана Төрөкулдун тонун үстүмө жаап койчу, үшүп атам, чыйрыгып атам" деп. Анан баягы тонду жапкан бойдон Маймакка чейин жетет. Маймактан айылга барып, ошо бойдон катуу ооруп төшөктө турбай каза болот а киши. Ошондой анан кийин мына 91-жылы ата бейит ачылганда Асанкулов деген киши, КГБнын председатели эле, ошо киши чакырды кабинетине, келип көрүп кетиңиз документтерди деп. Анан эми профсоюзный билет, дагы военный билет дегендери бар экен. Анан протокол бар экен, допрос. Ошол протоколдун ар бир бетине кол коюш керек экен. Анан ошо кол койгон экен. Мен ошондо мүмкүнчүлүгүм болуп сүрөткө тартпай калдым. Колу окшош эмес. Же мына манчаларынын баарын талкалап, эки гана мына эки бармагын гана калтырчу экен да кол койгонго жарасын деп. Ошентип калганбы, же башкача кыйнашканбы, иши кылып койгон колдору окшош эмес болчу. Эми ал Нагип апа канча күттү түрүү деп? Өмүр бою күттү го. 57-жылга чейин 20 жыл. Анан 57-жылы посмертная реабилитация деген документ колуна тийгенде анан ишенди, болбосо тирүү деп ишенип күтүп жүрдү. Өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүндө место смерти неизвестно, причина смерти неизвестно деп жазылып турганда, көмүлгөн жеринде билбей ошо бойдон кетти а киши. Биз 91-жылы ата бейитте экен билдик. 54 жылдан кийин уктук. Эми Чыңгыз Айтматов ошол кезде, ошо бала кезинде эле сиздерде эң кичүүсү сиз экенсиз. Башкача айтканда атадай эле атанын ордуна ата болуп карап калган. Ошондой кейигенде, кайгырганда эмнелер жөнүндө айтчы эле? Билгисчү беле дейли кайгы. А киши мындай сдержанный киши го. Өзүн бир калыпта алып жүргөн, билгисчи эмес. Ошол кыйынчылыктар болду, кайгырды.
кийин ийгиликтери болду, атак даңкы болду. Биринде дагы өзүм бир же кубанганын же кайгырганын билдирчү эмес. ыйлаганын көрдүңүзбү Чыңгыз Айтматовдун? Жок. Апамдын ыйлаганын көрдүм. Көрчүмүн. Апам ошо бизди көрбөсүн деп таңгымал туруп, от жагып атып, бизге бир тамак биширип атканда ошондо ыйлагандарын көрчүмүн. Жанагы немеде эрте келген турналарда теги Султан Мураттын апасы эртең менен ыйлайт го, ошол сыяктуу болуп ыйлачу эле. Балдар уктап атканда ыйлайт эмеспи? Ошондой болчу. Анан көбүнчө чыгармаларында кээде кандайдыр бир ырым-жырымдар кетет, түштөрдүн жорогандары кетет. Түшкө ырым-жырымга кандай эле? Анысын билбейм. Мен мындай болду да, биз Жиде деген айылга апам, атамдын Алымкул деген аталаш агасы камалып кетти биз баргандан кийин Шекерден. Анын иниси, анан атамдын бир тууган иниси, мына үчөө камалды. Ошо менен келбей калды. 57-жылы атабыз акталгандан кийин тигилерди издетип тапкан жокпуз. Анан 4 кишиге бир аш берилип, ошо менен үмүтүбүз үзүлдү. Анан апам ал кишилердин үй бүлөсү да бар да, алар жаман көрөт да. Ушу келип алып, ушинтип биз күйөөлөрүбүз камалып кетти дейт да. Анан апам өзүмчө жумуштап, балдарды өзүмчө багайын деп анан районный центрге кетет. Анан согуш башталганда Жиде деген айылга кеттик. Бирок Чыңгыз аке дайыма Шекерде болду. Жана Карагыз деген эжебиз колунда болуп жүрдү. Согуш жылдары дайыма. Анан өзү мындай чоң, биздин чоң кишиге окшоп Шекерден немеси бар, ал колхоздун мүчөсү болуп, 30 соток жер алып, ага жүгөр айдап, антип мынтип анан бизге алып келип берет да, ошентип бакты бизди. Анан ошо Шекерден Карагыз апам, жездем келишкенде ошо бир Чыңгыз аке бир атабыздай болуп нары бери деп бизге неме кылып мындай карап жардам берип ошентчү да. Кийин окууга кетти. Окуп жүрдү. Биз Жиде Покровкада туруп калдык. Анан мен 8-класска өткөндө бияка келдик, чоң арыкка. Бир 3 жылдай бирге жашадык. Эми а киши зоотехник болуп иштеп жүрдү, параллельно жазып жүрдү. Анан мен окууга кеттим, анан турмушка чыгып кеттим. Бирге жашаган жокмун да, мындай күнүгө бир нерсени сурап же бир нерсени айтып, андай мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Ошон үчүн анын баарын айта албайм. Чыңгыздын алгачкы ийгиликтерин, ошондой эле кадыр баркы өскөнүн Нагиба апа кандай кабыл алды? Эми ал киши да мындай оор басырктуу киши болчу. Бир жагы. Экинчи жагы баягы турмуштун запкысын көрүп коркуп калгандай да, коркуп калгандай. Айтар эле чоң кызматка турабыз деп аракеттенбегиле. Бир жагы бизди албайт деле болчу фамилиябыз үчүн. Бирок жакшы адис болгула. Жакшы адис болсоңор бир жерден жумуштап күнүңөрдү көрөсүңөр дейчи. Анан албетте Чыңгыз акенин немесин ийгиликтерине абдан кубанчы. Бирок аны бир ой мен бүгүн менин балам минтип калды, антип калды деп бир айткандарын уккан жокмун. Баягы кубанса ичинен кубанып, ушинтип
жүрдü. 71 жылы каза болду ал киши. Ага чейин ошо чыгармаларын окуду, макалаларына чейин баарын окучу. Ошол Советтер Союзунда Чекең менен тең чыккан жазуучулардын чыгармаларын окуп, салыштырып, анализдеп түшүнткөн киши болчу. Анан Чыңгыз Айтматов жанагы өзүнүн көзү тирүү кезинде мен каза болсом ата бейитке койгула деп айткан жери бар деп, анан ата бейитке коюлду деп калышат да. Ал туура эмес. Ал туура эмес. Ал деги кайсы жерге коюу жөнүндө сөз кылган эмес, бир гана мына Байтиктин немелери барбы? Мүрзөлөр бар. Байтиктин тоосунда. Ошол жерге бирөөнү койгондо, бир башка эле бир кишилерди койгондо, ошондо барган экен ошол жерге. Барып анан мына жердин абасы жакшы экен, жери жакшы экен. Ой, мен өлсөм ушундай эле жерге коюп койгулачы деп айтканын бирөө айткан мага. Андан башка мен уккан эмесмин. Анан эмне үчүндүр өзү айткан деп эле неметишти. Мен ошондо телефон чалдым телевиденияга. Силер эмнени айтып атасыңар, антип айткан жок эле. Мен аялынан да сурадым да, ушинтип айтты беле. Мен ойлогом ата бейитке эч кимди койбойт. Ата бейит өзүнчө бир ыйык жер болот. Ал жерге эч ким немеси келбейт деп ойлогом да. Анан үчүн ушинтип жатасыңар десем, ой, биз билген жокпуз, немеге чыгып кетти жанагы пресс-релизге. Эми кеч болуп калды деп ошентиштү. Ошо менен кетти ал ошол. Анан ошол жака коебуз дешти. Бир жагынан атасынын жанына коюлганы жакшы болду. Экинчи жагынан мен өзүм ойлочумун, ал жерге эч ким коюлбайт, ал бир өзүнчө ыйык жер болот деп ойлочумун. Эми азыр ал жерде 16-жылдын эстелиги турат. Бу да жакшы иш го. Апрель революциянын курмандыктарын орду турат. Ошондой болуп калды да, эми бул жерге эчтеке кошпош керек деп ойлойм. Эми чет өлкөдөн келгенде, ошол Европадан келеби, же башка мамлекеттен келеби, тууган уруктары менен кандай учурашчылар, ошондой эле сиз менен кандай учурашчылар? Эми бул илгери Москвага же бир жака кетсе, туугандары кошулуп барып, аэропортко барып узатып же тосуп келишчү да. Анан биз да ошентчүбүз баштапкы учурларда. Анан ал киши дайым эле командировкаларга кете турган болуп калды. Анан өзүм эле кетип калам, өзүм эле келип калам деп шофёрду жиберип эле алдырып алчубуз. Анан болгондо дайыма өзүнчө келе берчү эле, болгондо муну ата бейит ачылганда, анда көп киши болуп тосуп алдык. Ленин сыйлыгын алганда Москвадан келет деп элдер күтүп атты. Анда мамлекеттик өкүлдөр дагы тособуз дешти. Мен барбай калдым, апам катуу ооруп, больницада эле апамдын жанында отуруп калдым. Ал кишини эми баягы Ленин сыйлыгын алды деп туугандар, жолдоштор тосуп алышты. Бирок аэропорттон келатканда үйгө кирбей түз эле больницага келип апама учурашып, анан үйгө кетти. Анан бул кийинки жылдары чет өлкөдө көп жашап калды.
анда санда биргелер эле келдим деп өз телефон чалчу эле. Мен келдим деп, анан эртеси мен барып учурашчумун. Азыркы күндө Чыңгыз Айтматовдун музейин кыдырып калганда, эл аралап калганда, Чыңгыз Айтматов жөнүндө кеп сөз кылып калганда, Чыңгыз Айтматовдон эмнесин эстейсиз? Кайсы жери көбүнчө эсиңизге келет? Суягы өзүнүн ошон жандагыдай токтоо мүнөзүн, кандай болсо дагы бир өзү дайыма жакшы алып жүргөнүн, анан баягы розасыңбы? Кандай, балдарың кандай деп биринчи ошо балдарды сурап, ошентип калар эле. Андан башка биринчи эле ошолорду эстейм. Кайсы чыгармасын жакшы көрөсүз? Кылым караттар бир күн дегенди жакшы көрөм. Анткени анда ошо биздин үй бүлөнүн тагдыры бир аз чагылдырылгандай болот да, жана Абу Талиптин бала чакасы, айрыкча жанагы темир жол вокзалынан өтүп баратканда балдарын көрүп кыйкырат эмеспи? Балдарын чакырып, балдар укпайт, чана тээп жүрөт. Анан дайыма биздин атабыз Москвадан Фрунзеге келатканда Маймак станциясынан өткөндө бизди ойлоду го деп ойлойм да. Маймак менен Ишекердин ортосу 22 километр. Анан балдарым ушул жерде калды деп ойлоду го. Кээ бир учурларда Нагипа апа менен Чыңгыз улуу баласы экөөнүн жолуккандары кандай жолукчу эле экөө жолуккандар? Мисалы сиз ошол эң кичүү карындашы, кыз бала катары кандай көргөнү элестете аласызбы ошол экөөнүн жолукканда? Чыңгызга ишенчү беле Нагипа? Абдан да ишеничи, таянычы. Аны көргөндө кубанып, кучактап, мойнунан кучактап, бетинен өп. Аман эсен келдиң, бир жакка барып келсе ошол. А киши мындай Кудайга ишенген, анан токтоо, оор басырыктуу киши эле да. Дагы өзүнүн немелерин, эмоцияларын көп көрсөтчү эмес. Эч кандай болсо дагы бир калыпта кармачу өзүн. Чыңгыз аке дагы анын мүнөзү да ошондой болчу. Рахмат сизге. Чындыгында мынакей Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөндө ушул биздин Чыңгыз Айтматов азыр тирүү болсо деп мындай болот эле, кеп сөзүн айтат эле, дагы чыгармалары чыгат эле деп эл эстейт. Эл дагы айтып келет. Ошондой эле Чыңгыз менен дагы ошол Чыңгыздын чыгармаларында өзүн алаксытып келет. Өзүн кандайдыр бир ой койготот. Ошондой бир философиялык чыгармалар метет. Анан сиз ушул Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берип, ушундай журналисттерге болобу, же кандай отурган жерде өзүнүн баягы коомдук ишмерлерге айтып бересизби? Чыңгыз Айтматов элди сооротуп келесиз да. Дайыма ушул Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берип. Анан мен бир суроом да. Ушул арман кыласызбы ошол Төрөкул Айтматов атаңызды ушу көрбөй калганга? Абдан да. Өмүрүмдө эми ар кандай учурлар болот да жашоодо. Бирок ошол өмүрүмдө болгон ар кандай учурлардын ичинен ошол Төрөкул Айтматовду көрбөй калганым бул эң чоң арманым. Ушул күнгө чейин ал арман түгөнбөйт. Түшүңүзгө эмнелер кирет ошо залкарлар жөнүндө? Кийинки мезгилде түштү деле жакшы көрбөй калдым. Мен эми атамды
көрбөй калгам да, бирок сүрөттөрдөн көрчүмүн. Анан апамдын, эжелеримдин айтып бергендеринен билем. Сүрөттөрүн көргөндө мага дайыма аябай бир сулуу, жакшынакай жигит болуп көрүнөт. Жаш кези да. Чачы тармал, ушундай бир көздөрү оттой жанган деп апам айтып бергендей. Анан а киши көрбөй калсам дагы, анан баягы согуш жылдарында айылдагы башка мен менен теңдүү кыздардын да атасы жок. Алар согушка кеткен. Алардын аталарынан кат келип турат. Алар атаман кат алдык, мындай андай деп калышат. Биздин атабыз кат да жазбайт. Тирүү деп жүрөбүз да. Анан бир күнү бир курдашымдын атасы согуштан келип калды. Ойноп жүргөнбүз ошол кыздар менен. Бир убакыт эле коросуна кирип келди. Ал ошол кызын кучактап, ыйлап атат, анан ойнотуп, өйдө ыргытып, кайра тосуп алып, ушинтип менден кичүү кыз болчу ал кыз. Эжеси бар эле менден улураак. Анан ушул мага катуу таасир эткен окшойт. Бир күнү түндө апам ойготот, эмне болду, эмне кыйкырдың? Атам түшүмө кириптир. Келатыптыр. Тээ жолдун биздин бир эле көчө, анан бир чоң арык өтөт, арыктын үстүндө көпүрө бар. Биздин үйдөн кичине алысыраак. Ошо көпүрөнүн үстүнөн келатыптыр атам. Мен аны көздөй чуркап баратам. Жалаң айлакмын, неме жанагы чаң деген укмуш. Чаң каптап калды, көрүнбөй калды атамдын өңү. Кыйкырып, анан жетип барам. Колуна алып, мени бир жолу монтип өйдө ыргытып тосуп алды окшойт. Ошондо кыйкырган окшойм. Апам ойготуп жиберди. Ошол анан кийин ата бейит ачылганда бир көрдүм. Анда мынау чоң кызматта иштегендерди көрүп жүрөм да, баары строгий костюм, галстук, жакшынакай таранган, ошондой кишилер да. Ошолордун арасында жүргөн экен атам, алыстан көрөм. Жакшынакай, бирок жашы бир топ куракка келип калган болуп түшүмө кирди. Ошондон кийин көргөн жокмун. Өмүрүмдө атамды 2 жолу түшүмө көрдүм, түшүмөн. Анан Чыңгыз акени кээде көрөм. Аны дагы көп мындай көрбөйм, бирок бир 2 ай, 3 айда бир көрөм. Кандайдыр бир мындай турмуштук бир жагдайда же отурганын көрөм, же бирөө менен сүйлөшкөнүн көрөм, ошондой эле. Рахмат, жакшы кеп куруп бердиңиз. Анан мына жакында жаңы жыл келатат. Ушул жаңы жылга карата элге каалоо тилекти айтып койсоңуз. Эми азыр көп нерсени эскердик, өткөн заманды эскердик. Өткөн заман менен азыркы заманды салыштырууга болбойт. Биздин башыбызга түшкөн кыйынчылыктар эч кимдин башына түшпөсүн деп тилейм дайыма. Заман өзгөрдү, жакшы жагына. Азыркы балдардын жашаганын көрүп, салыштырып, анан кубанам. Жакшы болду. Атамды ойлоп да кубанам. Атам ушу азыркы эгемендүүлүккө өзүнүн чоң салымын киргизди. Өзү жаш 34-35 жашында атылып кетти. Бирок ошол кыска өмүрүндө элге көп элдин ушул азыркы жыргалына
көп салым киргизди деп ойлойм. Анан ойлойм ушу кишилердин эмгектери текке кетпес экен. Министр болуп иштеп турганда биринчи ТЭЦти салган экен 29-жылы. Ал ТЭЦти салыш үчүн ал кезде техника жок. Өгүз араба, ат араба менен курулуш материалдарын ташып келип, абдан оор шартта ТЭЦ курган экен. 29-жылы баштап 30-жылы ал энергия бере баштаган экен. Анан дагы бир ТЭЦ курган экен. Эми азыркы мына ТЭЦтердин тарыхын угуп, кээде кейим ошо кишилер ушунчалык эмгектенип, ошондой бир элдин келечеги үчүн деп иштеген, элдин келечегинде башка эл менен тең болсок экен, башка мамлекеттердей болуп цивилизация жолунда жашасак экен деп иштеген иши болчу да. Эми ошону бааласа азыркылар унутпаса деп ойлойм да. Анан эми жаңы жыл эми ал кезде тигиндей дейли, бирок азыр деле ар кандай кыйынчылыктар көп. Айталы миграция деген бар. Анан башаламан болуп кетти, эл чарбасы дагы, экономикабыз жакшы өнүкпөй жатат. Ушуларды ойлойм, ушулар бир өнүгүп кетсе, бир жөнгө салынса деп. Анан ошо жаңы жылда албетте мен ошо элге жакшылык каалайм. Мамлекетибиз тезинен бутуна туруп кетсе экен, экономикасы, эл чарбасы бир жөнгө салынып, биз дагы башка мамлекеттердей болуп жыргал заманда жашасак экен дейм. Рахмат. Келип бизге маек куруп бергениңизге рахмат. Биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде көрсөтүүсү болду. Анан Роза эже, мынакей бул Жалал Абад шаарынын 130 жылдыгына арналган китеп. Бул китепте ошол Төрөкул Айтматов Жалал Абад областынын биринчи губернатору болгон. Чоң рахмат. Ошондой эле жанагы Чыңгыз Айтматовдун алгачкы төрөлгөндө күбөлүгүнүн алган, ошондо ушул жерде тарых баары жазылган. Ушу китепти ушу жаңылышман туктап. Чоң рахмат айланайын. Жакшы китеп болуптур. Мен муну үйдөн барып жакшылап карайын. Жакшылап окуйын. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер кеп келгенде көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова болду. Сиздер менен мен коштошом. Саламатта калыңыздар.